дүйнөдө азыр мисалы үчүн чоң кризистер болот, геополитический кризистер болуп атат, экономический рецессиялар болуп атат. Ошого карабастан биздин Кыргызстаныбыз 10%га өсүп атат да, экономический мындайча айтканда. Дүйнөдө спад болосо биз өсүп атабыз да. Эгерде мисалы үчүн экономисттер айтат го, алтын золотые годы деп коет да, же жирный годы деп коет. Ошол учурларда эгерде биз болгонубузда, азыркы темп менен эгерде биз ушул экономикабыз өскөндө, биз где-то жылына бир 30%, 20% экономикабыз өсмөк да. Малайзия болмок. Азыр биз уже Сингапур, Малайзия болуп кетмекпиз да, бирок дүйнөдө рецессия болуп атат. Килейген экономикалар, Япония, Америка, аларда канча ресурстар бар, акча чыгара алат алар. Ошолорго карабастан алар рецессия болуп атат. Бирок биздин мамлекетибиз 10% өсүп аткан, бул деген биздин урматтуу Садыр Нуркожоевичтин өтө чоң салымы да. Ар бир тармакты, мамлекеттеги тармакты контролдоп атканын, коррупция болбогонго жол бербеген белгиси жана ошол биздин коомчулукта ушу туруктуулук болуп аткан себебинен Кудай буюрса биз Кыргызстан чоң ийгиликке жетип атабыз деп ойлойм. Кудай буюрса жакшы ниет кылайлык, жакшы тилектерибизди кылайлык. Кудай буюрса өтө Кыргызстанды чоң келечек күтүп турат деп мен билем. Ошо.